Көпчүлүк инсандар сурай берет. Мен ошол сүйлөшкөн кызыма же болбосо сүйлөшкөн ошол жигитиме ишене бербейм. Ишеним качан келет деп сурашып берет да. Ишеним бул никеден кийин келет. Эч качан никеге чейинки мамиле бул ишенимге алып келбейт. Ошол үчүн биринчи эң негизгиси ошол нике болуп эсептелинет. Нике бул аял менен эркектин ортосундагы махаббат, тунук сүйүү жана жашоонун бейпилдигин алып келе турган бир күчтүү бир байланыш болуп эсептелинет. Бул ошол аял үчүн дагы, эркек үчүн дагы өзүнүн ырахаттуу жашоосуна болгон же болбосо баягы бири-бирине ишеним кура турган чоң бир байланыш болуп эсептелинет. Анткени мына эң биринчи адам атаны Кудай Таала жаратып, андан кийин Хава энени жараткан. Мындан чыкты ошол аял эркек үчүн кубаныч, бакыт жана ошол мындай тынчтык тартуулай турган болсо, ал эми эркек болсо аял үчүн анын намысын, анын жана башка өзүн сактоо боюнча эркек чоң бир жоопкерчиликти алат. Мындан чыкты экөө тең бири-бирине байланышат. Ошол байланышты күчөтө турган нерсе ортодо башка бир күмөндөрдөн алыс болгон дей турган болсоңуз, анда нике бул эң чоң ошол нерселерге өөлгө түзө турган байланыш болуп эсептелет.